Бүгүн 20 апрелде Бишкек шаарында эркектер кыргыз кыздарынын чет өлкөгө чыгуусуна каршы болуп жүрүшкө чыгышты. Ага жалпы 40ка чукул активисттер катышты. Алар Фрунзе Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишинде топтолуп, плакаттарды көтөрүп, Абдрахманов көчөсүнө чейин басышты. Уюштуруучулардын айтымында кыргыздын кыздары чет өлкөгө кетип, бир топ кордуктарга, зомбулукка жана башка ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болууда. Жарандык активист Талайбеков жүрүштүн негизги максаттары тууралуу буларга токтолду. Жаш кыздардын чет элге иштеш үчүн чыгуусун токтотуу, чыкса атасы же энеси, күйөөсү, тууганы менен кошо кетүүсүн кароо, кыргыз жеринде ажырашкан эркектерге айып салуу, алименттин суммасын көтөрүү жана аны кечиктирүүсүз милдеттүү түрдө төлөтүү. 26 жашка чейинки кыздардын чет өлкөлөргө кетүүсүнө чектөө киргизип берүүсүн суранат элек. Анткени канчалаган кыздарыбыз чет өлкөгө кетип, ал жактан ар түрдүү кордуктарга туш болууда. Ошондой эле чет өлкөдөгү кыздардын укуктарын коргосок дейбиз. Кыздарыбыз мектепти бүтүп эле башка өлкөлөргө кетип жатышат. Тил билбесе турмуштун оош кыйышын, көрбөсө албат эле алданып, өз укугун билбей кор болот. Кыздар 26 жашка чейин мектепти, университетти бүтүп анан чыга берсин. Чет өлкөдө окуусун улантууга кетем дегендерге чектөө койбойбуз. Биз тескерисинче аларды колдойбуз. Бирок ал окуу жайлар тастыкталып, текшерилип, жөнөтүлгөн болсо, деп айтты Талайбеков. Булак Супер KG.